Чоң рахмат, ардактуу биздин көрөрмандар, сиздерди дагы да болсо жылуу бир өзгөчө таризде куттуктайбыз. 23 сентябрь кыргыз тилин күнү менен, эне тил күнүбүз менен сиздерди дагы бир рет куттуктоо менен биргеликте куттуу студиябызга дал ушул жааттагы инсандарыбызды конокко чакырганбыз. Конокторубуз босогон аттап биздин куттуу орундан орун алды. Анда тааныштырып майк өтөлү, кесиптеш, келиңиз. Албетте. Алгач конокторубузду тааныштырып өтсөк, Алтынай Мусаева, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн мыктысы, улуттук тренер жана Жетиген мектебинин мугалими. Экинчи коногубуз болсо Сажида Муратова, Жолон Мамытов жалпы билим берүү мектебинин мугалими биздин студиябызда конокто. Кош келипсиздер. Майрамыңыздар менен демекчибиз. Айтыңыздарчы, алгачкы эле сурообуз ушундай болсун. Бүгүнкү майрамды кандай баштадыңыздар? Сиздердин дагы жана жалпы кыргызстандыктардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Рахмат эжеке. Жамаатыбыз, үй бүлөбүз, өзүбүздүн атыбыздан бүгүнкү майрам биз үчүн абдан мындайча айтканда кубанычтуу болду. Анткени биздин Ош шаардык мэриянын тарабынан, Ош билим берүү башкармалыгы тарабынан атайын Терешков атындагы мектеп-интернатында салтанаттуу кече болду. Мында мыкты ушул кыргыз тилине салым кошкондор, ар кандай түрдүү иш-чараларда билим берүүдөгү салым кошкондорун башкарма, Ош шаардык башкармалыгынын билим берүү башкармалыгы тарабынан, Ош мэриясы тарабынан сыйлыктарга, грамоталарга, акчалай сыйлыктарга ээ болдук. Ошонун катарында бүгүн биз эжеке экөөбүз да кубануу менен өзүбүздүн сыйлыктарыбызды алып келип толкунданып турган мезгилибиз. Сонун керемет болгон. Акчалай сыйлык жана ошондой эле атайын мактоо баракчасы менен дагы сыйлансыздар эжеке. Бул чоң сыймык десек болот. Окуучуларыңыздар менен бирге катышкан жыйынтык десек болот. Ал эми Сажида Муратовага суроо uzatалычы. Эжеке, келиңиз. Дал ушул окуучуларды сабакка, негизинен кыргыз тили сабагына балдардын кызыгуусун негизинен кантип ойготуп жатасыздар? Дагы да болсо азыркы балдардын кыргыз тилге болгон мамилеси кандай? Жакшы болот, алгач баарыңыздардын бүгүнкү тил байрамыңыздар менен куттуктамакчымын. Баарыңыздардын үй бүлөңүздөрдө кыргыз тили эч качан өчпөстөн жаңырып турсын демекчимин. Биздин мектепте, азыр жалпы билим берүүчү мектептерде кыргыз тилин окутуунун абалы бир топ эле жакшырды деп айтсам болот. Себеби биз ар күн сайын окуучулардын жазуу кебин, оо зекейин өстүрүүдө жаңыча бир усулдар менен эмгектенип келүүдөбүз. Ал үчүн биз көптөгөн жомокторду, адабий китептерди, аңгемелерди окутуу менен, ошону менен катар эле окурман деген бизде мектепте атайын китеп окуу конкурсу уюштурулуп жүрөт. Ар бир класстарга бөлүнгөн атайын китептерди беребиз. Ошол белгилүү мөөнөттө ошол окуучу китеп менен окуп, алар менен кадимкидей баардык түшүнүктөрүн далилдешип, биз суроо жооп иретинде тест аркылуу алардан жыйынтыкты алабыз. Андан кийин кандайдыр бир кызыктыруучу байгелерди беребиз, сыйлыктарды беребиз. Ошону менен катар биздин азыр мектептин окуучулары жакшы эле бир деңгээлде жолго түшүп калды деп айтсам болот. Жаңылышпайм. Сонун. Эжеке, бир мактана кетпейлү. Баракчаңызды колго алыңызчы. Бүгүн мен үчүн өзгөчө күн болуп турат. Себеби ошол Ош шаардык мэриясы тарабынан, Ош шаардык билим берүү башкармалыгы тарабынан ушул 1 жылдык же болбосо канча жылдык эмгектин үзүрү көрүнүп, ошол эмгегибиздин жемишин көрүп турган учурубуз. Бүгүнкү күнү мына ошол өзүмдүн окуучум Шамшиев Айыл республикалык олимпиадада кыргыз тили боюнча 1-чи орунду багындырып келди эле. Ошол окуучумдун жыйынтыгы менен мына ушундай тастыктамаларды ээ болуп, ушундай бир байгелүү сыйлыктарды алып кубанып турган чагым. Бул окуучум, айта кетсем, былтыркы жылы дагы Ош шаарынын намысын коргоп 2-чи орунду алып келген. Бул бала менен мен 5-чи класстан бери эмгектенип, ушул күнү түнү тынбай эмгектенүүнүн натыйжасында ушул жыйынтыкка келип отурам десем болот. Ошол бала менен сыймыктанамын мен. Бүгүн дагы да болсо сүйүнүп, бир тарабынан болсо Ош шаардык мэриясынын ардак грамотасын алып отурасыз. Эжеке, 10 000 сом тастыктама катарында сыйлык баракчага дагы ээ болуп отурасыз. Сиздерди куттуктайбыз. Эми дагы бир маселе көтөрүлчү. Азыркы учурда кыргыз тили өз үйүндө өгөйлөнбөй элеби деген суроо жаралышы мүмкүн да. Ошол нерсеге жооп бериңиздерчи. Эжеке, сизден болсун, келиңиз. Абдан сонун суроо. Бүгүнкү мезгилде биздин ушул мамлекеттик тилибиздин 36 жыл болгонуна көптөгөн кыйынчылыктар, ийгиликтер менен келди да. Бул жөн келе калган жок. Мына ошонун ичинде алгачкы билим берүүдө биз абдан көп кыйналганбыз. Окуу куралдары, окуу китептери, бүтүндөй балдардын ушу сүйлөө речи, сабаттуулугун жогорулатуу боюнча абдан мындай көрсөтмө куралдардан кыйналып келгенбиз. Азыркы мезгилде Кудайга шүгүр, азыр бизде агартуу министрлиги мынакей заманга жараша
кыргыз тилинин бүгүнкү мезгилде мен мындай сыймыктануу менен эле айтмакчымын да, 36 жыл bunun артында өзүнчө тарыхы, өзүнчө ийгилиги абдан көп. Анткени бүгүнкү мезгилде бизде Санарбтик кампа деген атайын сабак берүүнү, тил боюнча атайын курстар уюштурулган, бир эле кыргыз тилиндеги, кыргыз улутундагы эмес, башка улуттагы элдер дагы кыргыз тилин сыймыктануу менен үйрөнүп келе жатат. Ал эми мектепте болсо эмне болду? Мектепте бул боюнча бир топ иш-чаралар жакшыртылган, эмнелер жакшыртылды. Маселен, мына башталгыч билим башталгыч класстан башталат да, эң негизгиси билимдин башаты башталгыч класс. Мына ошого окуу керемет деген абдан сонун балдардын окуу сабаттуулугун арттырууга аябай мыкты шарт түзгөн семинарлар болгон. Азыркы күндө мына ошол окуу кереметтин ийгилиги алдыда болуп жатат да. Алардын бири балдардын өз алдынча окуп түшүнүүгө, атайын сабаттуулугун арттыруу үчүн жылбаяндардын, жанагындай жат жазуулардын конкурстары, сулуу жазуулардын конкурстары болуп турат мектептечи. Bunun ийгилигинин баардыгы мына биздин бүгүнкү алып турган сыйлыгыбыз. Демек, кыргыз тил өз үйүндө өркүндөп өнүгүп жатат, Мен коркпой эле сыймыктануу менен айткым келет, эми бирок көйгөйлөр да бар. Эң сонун эжеке туура айтасыз. Чындыгында баса белгилеп айтып кетишибиз керек, урматтуу теле көрүүчүлөр, акыркы жылдары ушул кыргыз тилибиздин өнүгүүсүнө болгон салым аябагындай жакшы десек дагы болот. Жогоруда эжекебиздин сүйлөгөн сөзү дагы бул нерсеге далил болду. Эжеке, сурообузду узаталы. Ушул өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздарга таянып айтсаңыздар, мурунку жылдарга салыштырмалуу азыркы учурда окуучулардын кыргыз тилине болгон мамилеси кандай? Мындай да. Биз тил бул көпүрө. Тил бул байлык, тил бул дөөлөт да. Мына ошол тилдин арты менен көптөгөн ийгиликтерди багындырса болот. Албетте кыргыз мамлекетинде бир гана кыргыз тили менен чектелбейсиң. Бүгүнкү өсүп келе жаткан жаш муундарыбызды биз аларды күнөөлөбөшүбүз керек. Анткени алар мезгил талабына жараша англис тилин, корей тилин, башка өздөрүнүн алы жеткен тилдерди үйрөнүп жатат. Бул ошонун баштапкы нугу, мындайча айтканда казынасы бул кыргыз тил. Эгерде бала кыргыз тилди жакшы үйрөнсө, ал башка тилди мыкты өздөштүрө алат. Демек, биздин уюткулуу кыргыз тилибиздин билим берүүдө, айрыкча мектептерде, бала бакчаларда, жогорку окуу жайларда мыкты окулуп жаткандыгын көрүүгө болот. Мына биздин бир топ алдыңкы балдарыбыз азыр көрүп жатасыздар, дүйнөдө Google сайттарында иштеп атат, мына кыргыз тилин билүү менен бирге башка тилди да мыкты өздөштүрөт. Бул биздин жетишкендик. Мен эч кандай эме кыла албайм. Сыймыктануу менен айтам. Албетте, кыргыз тилибиз өнүгүү жолунда бул нерсени сыймыктануу менен айтып өтөлү, бирок буга карабай эле сөзсүз түрдө көйгөй деле кезигет да. Кээ бир жаштарды, айрыкча шаарда билим алып жаткан, орус мектепте окуп жаткан окуучулар кыргыз тилинде эмес, күнүмдүк турмушунда көп убактысын ушул орус тилинде сүйлөп жатканына күбө болобуз да. Бул нерсени ар бирибиз эле кезиктирип келебиз. Эжеке, айтыңызчы, ушул окуучуларды кыргыз тилинде сүйлөтүү үчүн, жаштарды кыргыз тилинде сүйлөтүү үчүн кандай дагы эмнелерди жасоо керек, кандай методдорду колдонуу керек, Туура айтасың. Демек, кыргыз тил үйдөн башталат да. Негизинен эле биз кичинекей кезинен эле эне тилин үйрөнүп, үйдөн ата деп, апа деп тили чыгат да баланын. Ошол сыяктуу эле биз үйдөн биринчи кезекте кыргыз тилин үйдө ата-эне үйрөтүш керек. Андан кийин бала бакчада биздин азыр көп эле жаштарыбыз же болбосо мулуу адамдарыбыз деле өздөрүнүн балдарын мектепке бергенде дароо эле орус класс сандашат да. Орус тилдүү класстарга балабызды берели, алардын деңгээли жогору болсун деген сыяктуу ойлорду айтышат. Бул негизи эле мен бул нерсеге каршымын, себеби ал орус тилди сабак мезгилинде деле, башка чөйрөдө деле үйрөнүп алса болот. Кошумча курстарга үйрөнсө деле болот. Мен айтайын дегеним, ошол үйдөн, андан кийин бала бакчадан, андан мектептен жакшылап көңүлдү буруп, күнүмдүк жашообузда тилди ушундай даңазалап кордобош үчүн мындай жакшы бир иштерди үйдөн башташыбыз керек деп айтам да. Эң сонун. Сонун азыркы учурда дал ошол кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн ар кандай иш-чаралар, сонун салмактар өтүп жаткандыгы бизди кубандырат. Анын катарында кээ бир учурда окуучулар үчүн улуу муунга сөз тийгизбейли, бирок кээ бир окуучуларыбыз шаардагы жарнактардан улам кыргыз тилин үйрөнө алабы, кайсыл таризде өркүндөтө алабы өзүнүн кыргыз тилдик жамаатын, сөз чеберчилигин.
эжеге келиңиз. Мындай да бир эле ушул шаардагы жарнак көрнөктөрдүн эсебинен алар өздөрүнүн кыргыз тилин өнүктүрө албайт. Ал деген коммуникация, мындайча айтканда баарлашуу, байланыш көбүрөөк болуш керек. Маселен, кыргыз тилинде бизде кыргыз тили менен эгерде бала 3кө окуса, үйдөгүлөр айтат да, ата-энечи, эмне үчүн сен кыргыз тилинен 3 аласың? Кыргыз тили оңой эле. Жок, кыргыз тилинде сүйлөй билиш керек. Кыргыз тилинде жөн эле сүйлөөбөстөн, ал кептин маңызына, маани маңызына, же болбосо фразалар кезинде макал лакаптарды, көркөм сөз каражаттарды колдонуп, анан сүйлөсөк, анан кыргыз тили өзүнүн өңүнө, түсүнө ачылат да. Анан мына жакшы суроо болуп атат. Жарнак көрнөктөр боюнча жанагы суроого да кошумчалагым келет. Балдарды биз кыргыз тилине кантип кыргыз тилинин мындайча айтканда болгон мамилесин кантип өнүктүрөбүз? Биз бүгүнкү мезгилде турмуш менен байланыштырып атабыз да. Мисалы үчүн сабактарда мен мынтип айтам. Каратма сөз деген темабыз бар. Каратма сөз көбүнчө ушул жарнак көрнөктөрдө пайдаланат. Урматтуу кесиптештер, бүгүн 23-сентябрга карата бул ЛТРде концерт болот деп. Ушундай жазып койдуңуздар, же жарыяладыңыздар. Мына ошону биз балдарга тапшырма беребиз. Келгиле балдар, ушундай өзүңөр жолдо кетип жатып, мен ушундай тапшырма берем. Жолдо кетип жатып, ошондой жарнактарды таап келгиле. Экинчиден, ошондой жарнактардын кече жакында эле биз өткөнүбүздө ошондой жарнактардын ката жазылганын таап келгиле дедик. Бул да болсо балдардын сабаттуулугун арттырууга жардам берет. Анан эми өзүм жеке оюм бар. Жакында ушул бизде сабагыбызда кептин стилдери деген бар. Кептин стилдеринде интервью алып келиш керек, же бала репортаж алып келиш керек. Бүгүнкү бизде телефон деген аябай жакшы да. Мына ошого биздин окуучуларды жөнөтөбүз, долбоордук иштер кылыпчы. Алар суроолорду берип, ошол жерде ишканада жарнак көрнөктөрдүн ката жазылганын, же болбосо тил жөнүндө эмне билесиз деген балдар интервьюлерди алып келет. Бул дагы балдардын баарлашуусуна салым кошот. Эжеке, айтсаңыз, эми азыркы учурда экөөңүздөргө тең суроо берейин. Уюлдук аппарат дедиңиздерби? Дал ушул уюлдук аппарат биздин жеке жашообузда аябагандай орду чоң болуп калды. Соц тармакта кенен кесирип пост чыгарылганда, же болбосо кандайдыр бир маалымат берилгенде, аны ой пикир билдирүү деген жай бар. Ошол жакка биздин окуучуларыбыз дагы, улуу муундагы инсандар дагы, студент достор дегеле замандаштарыбыздын баардыгы өзүнүн пикирлерин калтырышат. Бирок ал жакта дээрлик кыргыз тилинде грамматика жактан же болбосо сөздү тактаамай жеткирүү жактан туура эмес жазуулар көп болот. Бул негизи эмне деп ойлойсуздар? Сиздер дагы мындай өзүңүздөр бир жагынан биздин кыргыз тилибиз аягындай начарлап кеттир деген түшүнүк болобу? Жок, мен буга мындай деп жооп берсем болот да. Себеби оюңуздар кандай дегеле бул жаатта? Бул жаатында биз өтө эле көп жат жазууларды алабыз да мектепте. Жат жазууларды алабыз, дил баяндарды алабыз, баяндамаларды алабыз. Ошол менен биз мектеп баскычында эле биз балдарды мындай туура жазууга үйрөтүп кетет экенбиз да. Себеби мен өзүм практикаман көрүп жүрөм. 5-класска келген бала 2ге жазган бала кадимкидей 9-класска барганда 4кө жазып калат да. Мен өзүм практикамен бааладым да. Себеби биздин кыргыз тили жана адабияты мугалимдери өтө салымы чоң экен. Себеби биз ар күнү дептер текшеребиз, кызылдап текшеребиз, белгисин коюп туруп өзүнүн катасын тап деп текшеребиз. Туура эмес тексттерди берип коебуз дагы, тыныч белгилерди өзүңөр койгула деп тапшырма беребиз да. Мына ушул жаатта биздин кыргыз тили жана адабияты мугалимдеринин өтө чоң түйшүктүү эмгегинде мээнети чоң экен деп мен өзүм далилдедим да. Өзүмдүн жашоомдо ушуну өзүм менен кадимкидей тажрыйбамдан көргөн үчүн ушул нерсени айтып атам да. Эжеке, сиз 11 жылдык мектепте билим берүүнү айттыңыз, э? Ал жакта билим алды. Дегеле кыргыз тилде бир жумасына көп сааттан бери билим алсак, эң көп дегенде кыргыз тили коюлат. Анан 11 жылдан кийин дал ошол соц тармакта өзүнүн жазгандары өтө начар болуп атпайбы? Ошол себеби эмнеде деп сурагым келди. Бул себеби азыркы мезгилдеги интернет желесиндеги соц сайттардагы туура эмес жазуулар. Баягы макул деген сөздүн ордуна ок деп жазып коюп атышат балдарыбыз. Ушундай эле бир кыскартылган сөздөрдү киргизип атышат да. Бул деген биз жазуу эрежелеринин ар бирин үйрөтүп келебиз да мектепте. Ушул нерсени биз мектептен жакшы эле үйрөтүп келгендей болобуз. А булар көп окуучулар баягы соц тармактар менен алек болушуп, күнү-түнү WhatsApp'тан чыгышпайт, Telegram'дардан чыгышпайт. Мына ошондон туура эмес жазууну буларды катасын эч ким оңдогондуктан ушул каталарга көбүрөөк жол берет. Ушул жерде бир коркунуч жаралып турат да, талкуу маселечи. Кыргыз тилибизди биз жоготуп албайбызбы? Ушул ок деген, макул дегендин ордуна, адабий тилдеги сөздүн ордуна окей деген сөздү колдонуп алган. Ушул жоголуп кетпейби биздин тилибиз деген коркунуч бар да. Агай, сиз сону суроо бердиңиз да, ошого ким күнөөлүү да? Келиңиз, ким күнөөлүү экен таап. Ким күнөөлүү? Ойлонуп көрөлү. Чоңдор күнөөлүү. Чоң адамдар күнөөлүү. Себеби биздин бурактагы адамдар өзү ката жазып атат да. Мисалы үчүн ошол интернет желелеринде жарыяларды аябай ката жазышат.
бир тамгасын түшүрүп коет же видеолорду ошого сөзсүз мен каталарын оңдойм да. Келгиле туура жазалы деп. Мисалы үчүн ошол жерде мен курактуу балким мейли дыйкан же башка кесиптин ээси болсун. Ошол жазып атканда урушпай эле, ошол жерин тууралап эле кел досум мындай жазып кой, кийинкиде мындай жаз деп эле жазып койсо, анан ошол эсинде калмак да. А биз ал жерде урушуп, кандайдыр бир талашка түшүп кетип атабыз. Ал бир. Андан экинчи күнөөнүн бардыгы биздин телефондорубуздун ушул интернет желелерин келгенибизде биринчи мугалимдер өздөштүрө албай калдык да. Бизге караганда жаштар тез өздөштүрүп кетти. Маселен, биз мугалимдер алгач ушуну жакшы өздөштүрүп, мыкты сайттарды билгенибизде, сабактарда балдарга телефондор туура пайдаланууну бергенибизде мындай жыйынтык болбойт эле. Кайсы сайтка киресиң, Мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов жөнүндө маалымат таап келсең, көрүнгөн сайтты таап келбеш керек да. Мугалим ошону бериш керек. Муну сайттарга кир, көрдүңүзбү? Ошондо муну YouTube'дан мунулорду кара, ссылкаларын берип, ошол мугалим санарип болуш керек да. Эми азыркы мезгилде майрамда көңүлүбүздү чөктүрбөйлү, бирок мугалим санарип аябай мыкты болуп жатат. Агартуу министрлигинин бүгүн катуу көңүл бөлгөнү көрүнүп турат. Ар бир мугалимдерге мына табигый илимдерге ноутбуктарды берди, 12 жылдык окуу билимине. Эми бизге дагы мына кыргыз тили менен кийинки предметтерге кезекте турабыз, сөз болот деп атат. Бул жакшы. Бүгүнкү мезгилде тил үйрөнөм десең, атайын тил комиссиясынын сайттары бар. Иш кагаздары менен иштейм десең, иш кагаздардын сайттары бар. Мен мисалы үчүн санарипти аябай колдойм. Окуучуларга дагы ошону, жана окуучуларга дагы колдонушту туура жактарын көздөшкө үйрөтүш. Сизге дагы кошулабыз, албетте. Чындыгында кыргыз тилин өздөштүрүү, аны өнүктүрүү ар бир адамдын колунда демекчибиз. Студиябызда да мына сиздерге окшогон мыкты мугалимдер конокто экенсиздер. Албетте тилди өнүктүрүү багытында бир аз кеп кеңешиңиздерди айтканча, жана жыйынтыктоочу куттуктоо сөзүңүздөрдү дагы айтып өтсөңүздөр. Мен ушул мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө кошкон салым үчүн деп ушул 2022 жылдан бери эле сыйлыктарды алып келатам да. Себеби бул ошол өзүбүздүн жасаган эмгегибиздин натыйжасы деп ойлоймун. Былтыркы 2024 жылы дагы Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук тил комиссиясы тарабынан ардак грамотага ээ болдум. Жакында эле ошол биздин мэрибиз Жеңишбек Токтобаевдин колунан дагы акчалай сыйлык менен ардак грамоталарды алдым. Ош шаардык кеңешинин төрагасы Баетовдун колунан дагы бир топ жакшынакай сыйлыктарды, сертификаттарды алдым баалуу. Муну менен катар мен бүгүнкү күндө ушу тилдин өнүгүшүнө аябай эле биздин мамлекетибиз деле жакшы салым кошуп келатат. Ошону менен катар эле биз баарыңыздарды бүгүнкү мамлекеттик тил күнүнүн 36 жылдык майрам мааракеси менен куттамакчымын. Баарыңыздарга чың ден соолук, үйүңүздөрдө ар дайым кыргыз тили жаңырып турсун демекчимин. Эжеге келиңиз, улаңыз. Мен сонуш айткым келет эле, ар бир үйдө китеп жаңырсын, ар бир үйдө манас жаңырсын. Анткени биз мына жерде да бир сертификатты алып келдик, манас таануу боюнчачы. Бүгүнкү мезгилде манас таанууну окутуу дагы абдан колго алынып жатат. Экинчиден ушул кыргыз тил сабагында ар түрдүү грамматикалык талдоолор болот да. Мына ошо грамматикалык талдоолорду баланы сүйлөө речин өстүрүүгө, сабаттуулугун арттырууга, биз коркпой эле ушу санарипти колдонууга чакырат элем. Андан кийин бүгүнкү мезгилде айтканым баягы билгениңди үйрөтпөсөң билим не пайда? Мына ошон үчүн билгенибизди үйрөтүп, аны пайдаланып жүрө берели. Ар бир кыргызстандык кыргыз тилин сактайлы. Кыргыз бу дүйнөдөн өткүчөң. Биз кыргыз тилин эч качан жоготпойбуз. Манас атабыз баш болгон кыргыз тили дайыма сактала берет, ал кылымдан кылымга кала берет. Ыраазычылык эжеке, барекелде. Эң сонун дагы бир ирет бүгүнкү мамлекеттик тил күнүңүздөр менен куттуктап өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин студиябызда конокто кыргыз тилине аз дебейинче ополтоодой салым кошуп келаткан мыкты мугалимдерибиз болду. Дагы бир ирет тааныштырып өтөйүн. Алтынай Мусаева жана Сажида Муратова эжекелерибиз болду. Келип бергениңиздер үчүн жана кызыктуу маек куруп бергениңиздер үчүн